Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Тажикстанда тыюу салынган группа 24 оппозициячыл кыймылы Орусияда тартип кургандарынан тажик мигранттарына жасаган адамгерчиликсиз жана катаал мамилесин айыптады. Кыймылдын өкүлдөрү дүйшөмбүнү бул боюнча эч кандай чара көрбөгөнү жана Москванын алдында бөйпөңдөгөн үчүн сынга алышты. Тажик бийлиги Путинден ушунчалык көз каранды болгондуктан тынчсыздануу билдирип, иликтөөгө чакыргандан башка эч нерсе кыла албайт деп жазылган кыймылдын билдирүүсүндө. Алар ошондой эле Орусиядагы тажик мигранттарына кайрылып, мүмкүн болсо бул террордук нацисттик өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырышты. Соңку 2 аптада Орусиянын аймагында тажикстандык мигранттарды жабырт кармоо тууралуу кабарлар байма-бай чыгууда. Расмий Москва тажиктерге каршы кампания тууралуу үн ката элек. Айрым эксперттердин эсебинде орус бийлиги муну менен дүйшөмбүнү Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө мажбурлоону көздөйт. Оппозициячыл көз караштагы адамдардан турган группа 24 кыймылы 2012 жылы негизделип, 2 жылдан кийин Тажикстандын жогорку сотунун чечими менен экстремисттик уюм деп жарыяланган. Кыймылдын өзүндө бул чечимдин саясий мүдөсү бар деп санашат. Булак Азаттык. Россия жогорку кеңеш кабыл алган мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбооруна реакция жасады. Россиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жогорку кеңеш кабыл алган мамлекеттик тилдин жаңы редакциясы тууралуу пикирин билдирди. Ал документти алгач 2021 жылы коомдук талкууга чыгарганда кыргыз коомчулугу анын ичинде орус тилдүү калк тарабынан сынга алынганын белгиледи. Андан соң мыйзамды оңдоп түзөп иштеп чыгышкан. Мисалы бардык этностордун эне тилин сактоо жана өнүктүрүү кепилдиги камтылган. Ошол эле учурда мыйзам долбооруна мамлекеттик тилди билбеген үчүн жарандардын эркиндигин жана укуктарын басмырлоого жол бербөө нормасы кирбей калган. Азыркы мыйзам өлкөнүн кыргыз тилинде сүйлөй албаган жарандар үчүн белгилүү кыйынчылыктарды жаратат. Биз бир нече ирет кыргызстандык кесиптештерибизге мыйзамды кабыл алуу этникалык топтордун, анын ичинде биздин мекендештердин укуктары боюнча оңдойсуз кырдаал жаратарын айтканбыз, деди Захарова. Анын айтымында кыргыз өнөктөштөрү мыйзам долбоору орус тилин жокко чыгаруу максатын көздөбөй турганын билдирген. Буга байланыштуу Кыргызстандын жетекчилиги союздаш мамилелердин духунда тең салмактуу тил саясатын жүргүзөт деп ишенебиз. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган мыйзамда расмий макамы менен конституцияда бекитилген орус тилин да колдойт жана жайылтат деп ойлойбуз, деди РФ тышкы иштер министрлигинин өкүлү. Ошондой эле ал орус тили КМШ чөлкөмүндө улуттар аралык сүйлөшүүнүн тили катары кеңири колдонулуп келерин кошумчалаган. Белгилей кетсек, мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзам 31 майда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган документке президент кол коюп, күчүнө киргенден кийин кыргыз тилин билбеген жарандар мамлекеттик кызматтарда иштей албайт. Тагырааган кыргыз тести Б1 деңгээлинен төмөн тапшыргандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан бошотулат. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадио компаниялар милдеттүү түрдө берүүлөрүнүн 60%-ын мамлекеттик тилде ООО чыгарат. Ошондой эле өлкө аймагында иштеген веб-сайттардын кыргыз тилиндеги версиясында берилген маалыматтын көлөмү жана мазмуну башка тилдегисинен кем болбошу керек. Мыйзамдын авторлору жаңы нормалар башка тилдерди кодурула албай турганын айтса, бийлик башындагыларда бир нече ирет орус тили конституцияда расмий макамын сактап каларын белгилешкен. Булак Назар Ньюс Кежи. Пашинян: Армения Украинадагы жаңжалда Орусиянын өнөктөшү эмес. Мындай пикирин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян CNN Prima News телеканалына берген маегинде билдирди. Сиз бизди Орусия менен союздашпыз деп айттыңыз. Албетте бул эч качан ачык айтылган эмес. Бирок менимче бул байкалып турат. Украина менен болгон согушта биз Орусиянын союздаштары эмеспиз. Ал эми биз бул согушка, бул жаңжалга тынчсызданабыз. Анткени ал биздин
бардык мамилелерибизге төздөн төз таасирин тийгизет деди Пашинян. Анын айтымында Батыш Арменияны Орусиянын өнөктөшү катары көрүшөт. Москва Армениянын Украинадагы аскерий операцияларды колдобой турганын көрүп турат. Ошондуктан биз бул кырдаалда эч кимдин союздашы эмеспиз, деди Пашинян. Булак Назар Ньюс кежи. Ошто окуучулар айдап бараткан унаа каналга түшүп кетип, 3 бала тең каза болду. Ош шаарынын Озгур айылындагы Тотоев көчөсүндө Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа жол боюндагы каналга түшүп кетип, 3 окуучу бала каза болду. Бул туурасында Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Окуя бүгүн 2-июнга караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. Милициянын маалыматы боюнча, айдоочу рулду башкара албай калган. Натыйжада унаа каналга кулаган. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана 2 жүргүнчү набыт болгон. Машинаны Озгур айылынын 17 жаштагы тургуну Ак Бура мектебинин бүтүрүүчүсү айдап баратканы айтылат. Ошол эле айылдын 15 жаштагы жашоочусу Алымкулов атындагы мектептин 9 класстын окуучусу жанында болгон. 3 маркум Ноокат районунун Калдай айылынын 15 жаштагы тургуну тууганынын үйүнө конокко келген. Тергөөнүн алгачкы маалыматына караганда, жаран атасынын автоунаасын үйдөн руксатсыз айдап чыгып, Озгур айылынын Тотоев көчөсү аркылуу батыштан күнчыгыш тарапты көздөй айдап бараткан. Учурда бул факты боюнча тиешелүү текшерүү иштери башталды. Булак Спутник кежи.